парламентке какырык, түкүрүк, чимкирик жана башка деп түрдүү атты койгону элине жараша парламент болот. Нарматова Надира Азимовна да. Рахмат төрага, урматтуу депутаттар, Алмаз Акынжанович. Бул мыйзамдын долбооруна мен атайын сунуш бердим эле. Мыйзам ченемдүү, конституция жол бере турган. Ошол 59-чу беренеде ким жогорку кеңешке депутаттыкка талапкер боло алат деген беренеге. Себеби бул конституциялык мыйзам болуп эсептелгендиктен биз буга чейин жогорку кеңеш ушу 7-чи чакырылыштын депутаттары жогорку билимдүү дегенди да киргизгенбиз. Экинчиден 5 жылдан кем эмес Кыргыз мамлекетинде жашаган жаран болсун деп киргизгенбиз, мыйзам ченемдүү. Себеби ал биздин конституциялык укугубуз бар болчу. Ошого таянып туруп, ошол ким депутаттыкка талапкер боло алат деген жерге мамлекеттик, муниципалдык же болбосо өзүнүн кесиптик билими боюнча 5 жылдан кем эмес иштеген тажрыйбасы бар адам талапкер болсо деп биздин парламенттен ушундай сунуш бергенмин. Себеби бул сунуш бергеним себеби биздин парламенттин сапаттык жагы күчтүүрөөк болсун, биздин парламентке күчтүү талапкерлер депутат болуп келсин, мамлекеттин башкаруу системасы боюнча тааныштыгы болсун, ошол турмуштук тажрыйбасы болсун, жок дегенде өзүнүн бир тармактагы кесиптик билими боюнча иштеп тажрыйба чогултуп ган болсо, ошол парламентте отуруп иштегениге элдин өкүлү болгонго дагы тармактык тааныштыгы, мамлекеттин башкаруу системасы боюнча тааныштыгы болот. Экинчиден мыйзам чыгарууда, мыйзамды талкуулоодо, сунуштарды берүүдө элдин жүгүн көтөргөндө ошо мамлекеттик деңгээлдеги суроолор менен элдин жүзү болот деген максатта сунуш кылдым эле. Тилекке каршы комитеттен бул колдоо тапкан жок. Ошондуктан мен коомчулук үчүн айтып коеюн дедим. Мен буну мындай зордуктабайм. Кече комитетте өзгөчө пикир менен чыгам дедим эле. Мен ал пикиримден кайттым. Раз комитетте өздөрү мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн болгон нерсеге колдоо таппагандан кийин али жалгыз бутак бак болбойт дегенде эми чырылдап айтыштын кереги жок. Мен эми улуу депутаттардын бири катары коомчулукка мен ушу сунушту айткым келет. Ким келет, ал Кудайдын буйругу 8-чи чакырылышта. Ошондуктан элибиз өзү тандоодон адашпаса, тажрыйбасы бар, билими бар, элдин алдында кадыры бар, ушул элдин жүгүн көтөргөнгө таптыктуу адамдары өздөрү шайлоодо туура тандаса деп мен сунуш айткым келет. Себеби эл кандай тандаса, ошого жараша парламент куралат. Ошондуктан өздөрү шайлоодо элибиз адашып алып, анан кайра парламентке какырык, түкүрүк, чимкирик жана башка деп түрдүү атты койгону элине жараша парламент болот. Ошондуктан биз эки тарап бирдей болуш керек. Эл өзү туура тандап алып шайласа, өздөрү ошондой акта болот да. Эгерде адашпай туура тандаса, анда Рахмат.